Биринчиден сиздерге рахмат ушундай келип бергениңиздер үчүн, өлкөнүн тагдырына кайтыгер карабаганыңыздар үчүн. Өзүңүздөр башка бөтөн жерде жүрсөңүздөр дагы бир гана өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөрдү багуу менен алек болбой, мындай өзүңүздөрдүн лидерлик качествоңузду көрсөтүп, коомдордун, айылыңыздардын, жердештериңиздердин маселелерин чечип жүрөсүздөр. Мындай адамдарды албетте эл укуктары деп коет. Сиздер ушундай активдүүлүгүңүздөр тарых тарабынан сыйланыш керек, бааланыш керек деп ойлойм. Ошол себептен бул жерде кайдыгер карабаган патриот инсандар чогулду деп эсептейм. Келип бергениңиздерге аябай ыраазымын. Эми мен сөзүмдү айтсам, бул ой неден улам пайда болгон? Мен 2015 жылы, көңүңүздөр билсеңиздер керек, белгилүү бир партиянын агит компаниясын жетектегем. Ошол учурда эми биз жаңы партия ачылып атса ойлогонбуз да. Мындай таза адамдарды агитация кылса акчасы жок деле добуш алса болот деген ой менен мен полиция сунуш киргизем да. Мигранттардын добушун албайлыбы депчи. Анан алар мага отургузуп алып туруп айтышкан. Жалпы Россия боюнча 10 000 гана добуш келет, ал 10 партияга бөлүнсө 1000ден гана тиет. 1000 добуш үчүн биз убакыт кетирип отурбайбыз. Даже бир билет алган не стоит. Мигранттар бизге керек эмес деген. Анан кече жакында эле көрдүңүздөр, пандемия учурунда мигранттар аябай кыйналды. Мамлекет эч кандай чечип, мындай мамлекет тарабынан чечиле турган чечимдерди кылган жок. Биз канча сунуштарды айттык. Чек араны определенный бир мүнөттүн ичинде бир 2 жумага коридор ачып бергиле, элдер өзүнүн машинасы менен кетип калат деген сунуштарды айттык. Ошондо да эч ким укмаксан, көрмөксөн болуп коюшту. Ошондо бир ой келди да, мисалы мигранттар эгер шайлоочу болгондо, добуш бере турган болгондо, ошол партия лидерлери өздөрү автобустарды уюштуруп, ошол эле лидерлер рульга отура калып, мындай пиар үчүнчү, мигранттар өздөрү ташымакта. Анан баарыңыздар мына кайрымдуулук кылып, өлкөгө аябай күнү түнү дебей жардам берип аттыңыздар. Дары десе дары, акчалай десе акчалай жардам берип аттыңыздар. Канча жылдан бери ушу кыргыз мигранттарынын которгон акчасынын негизинде өлкө жашап келатат да, чынында жыл сайын дефицит менен жыйынтыкталат. Мына пандемия учурунда дагы коронавирустун статистикасын булар башында атайын башка жан көз менен өлгөндөрдү да коронавирус деп жазып атып, чет өлкөдөн эл аралык уюмдардан акча алабыз деп статистиканы көбөйтүп акча алгандан кийин чында көбөйүп кеткенде кайрадан жашыра баштады. Ошол себептен мен ойлойм, биз мындай бийликти же болбосо парламентти өзгөртпөсөк, кыргыз мигранттарынын дагы, кыргыз элинин дагы тагдыры өзгөрбөйт деп ойлойм. Себеби азыр эле байкап атсаңыздар керек, жол оңдоп берсеңер же көпүрө салып берсеңер же садик салып берсеңер, ошол партияга добуш беребиз деп элдер ачык эле партиялардан сурана башташты. Анан мигранттар, мисалы шайлоо кодексин билсеңиздер, ар бир партиянын тизмесинде квоталар бар да. Мисалы ар бир 4-чү аял болуш керек, бир 8-чи жаш болуш керек, башка улуттун өкүлү болуш керек, керек болсо мүмкүнчүлүгү чектелгендер болуш керек дегенге чейин бар да. Бирок Кыргызстандын эмгекке жарамдуу калкынын жарымы чет өлкөдө өлкөнү багып атса, ошолорго квота каралган эмес да. Мигранттардын көйгөйүн эч ким парламентте коргогонун көрдүк баарыбызчы. Ошол себептен биз Конституцияда жазылган укугубузду коргоо максатында мамлекет башчысынан талап кылууну туура көрүп атабыз. Себеби мигранттар эгер шайлоого добуш берсе, эми биз кандидат болбой эле койсун деп атабыз. Добуш берсе, мигранттардын добушун биринчиден сатып алуу мүмкүн эмес. Себеби мигранттар кеминде 3000, 5000ге чейин табышат бир күндө. Партиялар бир добушту алуу үчүн андан көп акча берген аларга выгодно эмес. Ошол себептен андан сырткары, эгер электронный түрдө биз приложение аркылуу онлайн голосование кылсак, мисалы кайсы мигрант дүйнөнүн кайсы бурчунда жүргөнүн билбейт да, мисалы сатып алганга да табылбайт да, аны сүйлөшкөнгөчү. Ошол себептен ушул немени талап кылалы деп баарыңыздарды ушул жерге бириктирип кеңешели деген ойдо чогулуп отурабыз. Мен буга чейин дагы мигрант эле жаран деген хэштегти коюп кайрылуу жасаганмын. Ошону балким көргөндөр бар чыгасыздар. Мисалы жөнөкөй мисал менен алсам, бир үй бүлөнүн 3 баласы бар дейли. Анын бир баласы Россияда акча таап салат.
Анан ошол үйгүлө келечек үчүн бир жер участкаларын алалы деп чечишти да. Бирок Россиядан акча салып аткан баласынан кеңеш сураган жок. Тиги акча салып аткан чогулткула деп салган баласы балким мен Бишкектен үй алам деп акча чогултуп атканды. Ошол сыяктуу эле мигранттар өлкөнү багып атат, бирок өлкөнүн келечегин аныктоого катышпайт. Мисалы, азыр мен партиялардын тизмесин көрдүм. 30-када деле, 20-када деле мигранттар көрүнбөйт. Адам депутат ошол өзүнүн жон тери менен сезмейинче ошол көйгөйдү жогорку кеңеште көтөрө албайт. Эгер биз мигранттар ынтымакка келип биримдиктүү болгонубузда, мына Москванын Госдумасына шайлоо болду жакында эле. Ошондо мисалы кыргыз жаранды калган кыргыз атуулары биригип бир кандидат чыгарса болот болчу. Ага чейин Госдумага деле көрсөтсө болот болчу. Канча 100 000 атуулубуз бар. Бул ынтымактын жоктугунун белгиси да. Эми парламенттик шайлоо өзүбүздүн өлкөнүн тагдыры чечилип атканда биз эч болбосо мамлекет башчысынан ушул шайлоого катыштырып берүүнү талап кылышыбыз керек. Эгер мамлекет башчысы көңүл кылбай же бир шылтоон айтып бул маселеге токтолбой койсо, мен билбейм, андай мамлекет башчысына эгер өлкөнү багып аткан мигранттар кереги жок болсо, мигранттарга деле андай мамлекет башчысы керек эмес болуш керек деп ойлойм. Азыр эми көпчүлүк суроо бересиздер деп ойлоп атам, ошону алдын айта берейин. Бул убакыт боюнча тар болуп калды. Шайлоо мыйзам боюнча шайлоо кодексине 6 ай шайлоо 6 ай калган убакытта өзгөртүү киргизбеш керек деген сыяктуу суроолор болот да. Мына Россияда жакында эле референдум болгондо бир жумада эле ошол мыйзамдарды бузуп эле чогулушуп, чукул парламент чечип коюшту, онлайн голосованияны киргизебиз депчи. Биз деле ошондой чукул чогулушту неме кылып туруп, пандемиянын жана бул мигранттардын талабын эске алып туруп, парламентти чогултуп бир жуманын ичинде чечсек болот. Себеби өзүңүздөр билесиздер, акыркы күнү парламенттин жумушун акыркы күндө 57 мыйзам кабыл алып коюшту бир күндө. Бул деген тарыхта болгон эмес да. Мындай мыйзам менен таанышып чыкканга да, атын окуп чыкканга да убакыт жетпесе деле, булар тизмесин окуп туруп эле кабыл алып коюшту. Ошондуктан биз могул мамлекет башчысынан талап кылышыбыз керек дегенин себеби, айтышыңыздар, биз парламенттик өлкөбүз, парламент жетпесе деген сыяктуу суроолордучу. Биз өзүңүздөр билсеңиздер, Исхак Масалиев мандатын тапшырып атканда парламентке наразычылыгын айтты. Себеби ал жанагы 7% барьерди канча жылдан бери түртүп жүрсө дагы парламент көңүл бурбай койду, карабай коюшту. Бирок президент бир күн интервью берди эле 7% калыш керек деп. Парламент бир күндө 3-чү окуусу менен кошуп туруп кабыл алып коюшту. Ошол себептен биз мамлекет башчысынан талап кылсак, эгер президент чын эле ойлонуп Кыргызстандын жарымы, эмгекке жарамдуу калкынын баары чет өлкөдө жүрөт, алар дагы өзүнүн атуулдук милдетин аткарыш керек деп, балким ушундай бир чуда нерсе болуп кетсе, шайлоого катыштырып калышы мүмкүн. Бул техникалык жактан предложенияны жасаш бир жумага жетпеген убакыт, каражат жагынан бир $10,000 тегерегиндеги эле акчада. Жанагындай бизде база жок, сервер жок деген сыяктуу суроолор да болушу мүмкүн. Бизде андай серверлер, базалар бар. Мисалы 2015-жылы биометрикалык данныйларды киргизгенде бизге эл аралык уюмдар, по-моему, койка деп аталса керек эле, кореялыктар бизге ошол биометриканын башынан аягына чейин тамсындап берген. Бирок биометриканы өзүңүздөр билгендей, биометрика деген бул мисалы колдун изи же көздүн кареги менен компьютерден бардык данныйды чыгара турган технология чынындачы. Биздин паспорттогу чиптер эч жерден окулбайт, эч жерден жарабайт. Ал биометриканы Атамбаевдин бийлиги неге киргизген? Себеби мисалы бир район же бир айыл определенный бир партияны колдоп атканын алдын ала билишет да аларчы. Анан ошол район же болбосо мисалы мен Бишкекте бир окуяны айтып берейин. Жаңы конуштардын бирөөсүндө 4 кошуна барат, экөө оштон болот, бирөөнүн ардынан бирөө таластан. Биометрика тапшырышат. Шайлоого барган күнү эле эки оштон барган оштук неменин шайлоочунун биометрикасы чыкпай калат. Силердики жок экен деп дош бербей болот. Болбосо төртөө бир убакта барышкан.
Бул деген ошол биометриканын шылтоосу менен көпчүлүк жакпаган добуштарды буруп кетүүнүн максатында киргизген, чынында биометрика толугу менен өзүнүн максатына жеткен эмес. Мисалы биометриканы башка өлкөлөрдөн байкап көрсөңүздөр, мисалы бармактын изин койгондо компьютерден сүрөттөрүңүздөр менен толук ачып калса, мына ошол биометрика болмок. Же болбосо паспорттун артында чипти окуй турган сканерге тийгизгенде ошол данныйлар чыгыш керек. Биздин паспортту көргөндөр, чет өлкөлүктөр күлүшөт, бул эч жерден окулбайт деп. Ошол себептен бул биометрика маселесинде жокко чыгарсак болот. Андан кийинки жана консулдук учет деген форма 1, форма 2 деген сыяктуу көйгөйлөр козголуп атат. Ал боюнча айта турган болсок, бул чынында СССРдин учурундагы бюрократиялык система бул. Мисалы Москванын тегерегиндеги областтардагы кыргыз шайлоочулары консулдук учетко туруш үчүн атайын бир күнү кетирип келип катталбайт, кайра шайлоо күнү келип катталбайт. Элчиликке барсаң дайыма очеред бир күндүк убактың кетет. Даже очеред жетпей калышы мүмкүн. Мен мисалы элчиликке кечеги авиакаттамдар, чартердик рейстер боюнча элди кыйнабай, неге бүгүн сыртта мындай чогултуп атасыңар? Бул жакта көбүнчө оорулуулар, боюнда оорулар бар экен. Электрондук тизме кылбайсыңарбы? Арыз жазгандар, арызы каралдыбы, каралбадыбы телефондон эле көрүп алышат. Ошондой кылбайсыңарбы деп сунуш кылсам, эми ал көп чыгым кетпейт болчу. Видимо, иштеп атканын көрсөткүчү келди окшойт элчилик. Аны кылышкан жок чынында. Бул көптөргө чыгым кетирбейт болчу. Арыз жазгандар нааразы болуп, ар кимден акча алып атат, тигил бул деп шек санай бербей, телефондон эле кирип көрүп алам. Мен арызымды каралыптыр, жарабай коюптур. Значит, мен башка документ чогултушум керек. Кайрадан далилдешим керек. Же болбосо менин арызым каралыптыр, галочка турат, мен билет алышым керек деген сыяктуу. Азыр эми мисалы арыз тапшырып, канчасы меники каралды, каралбадыбы? Соцсеттерге жазып атышат, бүгүн учкандар арызыңарды качан жаздыңар эле деп. Биз кайрагала мындай артка жылда өрөбүз ушундай эски технологиялар менен эми дүйнөдө биринчи жолу өткөрүп аткан, сунуш кылып аткан жокпуз. Мына Россиядан сырткары Эстонияда жана блокчейн программа жөнүндө группадан бирөөлөр сөз кылып атышкан. Ал жакта ушунчалык өнүккөн ошол онлайн голосование. Түшкө чейин бир партияга добуш берсең, ошол жөнүндө туура эмес маалымат угуп калсаң, кечке маал кайра ошол добушумду башкага берип койгонго мүмкүн болгонго чейин ушунчалык аябай өнүктүрүшкөн да ушул онлайн голосованиячы. Биздикинде азыр чыгым десең, чыгым жагынан эл аралык уюмдар демократияны өркүндөтүү максатында бул шайлоо ушундай онлайн голосованияны колдоп бергенге да даяр. Мен депутаттардын көбү менен сүйлөштүм, партия лидерлери менен. Эгер мигранттар талап кылып, мамлекет көңүл бура турган болсо, андайларды деле таап беребиз, донорлор таап беребиз дейт да, ушундай онлайн голосование ишке киргизип бере турган. Бизде жанагы база данных деп коет. Алар бар. Мисалы, мени бирөө издей турган болсо, мисалы мамлекет издей турган болсо, ГРСке же погранслужбага чалат, ушуну тайча бар Кудрет Маркович каякта жүрөт десе, бул биякта катталган мынчасында өлкөдөн чыгып кеткен, азыр бул өлкөдө чыгат деп любой оперге отчет берет. Оперлердин ключевой сөздөрү бар да, ошол паролдорду айтканда. Ошол себептен база данных жок деп да айтыш кыйын. Ошол эле учурда Федеральный миграционный службадан дагы сураса 600-700 миң кыргыз паспорту бар жарандарды айтмакта. Ошол себептен биз мисалы ыктымалдуулугу аз, бийлик колдобойт деген сыяктуулар чыгып атат. Көпчүлүк ошондой кабыл алып атышат да. Ооба, бийлик колдобой болушу мүмкүн. Анткени мигранттар добушту таза беришет дагы, акча чачкан, анан мамлекеттик мындай админ ресурс колдонгондорду колдобой коюшу мүмкүн да. Ошол себептен бул вариант өтпөй калышы мүмкүн дагы дешиңиздер мүмкүн. Ыктымалдуулугу 20% чынын айтканда ишке ашып кетишин. Бирок ишке ашпай калса, жакында көрдүңүздөр Кыргызстанда президентке импичмент жарыялашып, Change.org сайтынан петицияга кол топтоп атышкан, бирок мамлекет башчысы ошол петициядан коркуп ал сайтты блокировка кылдырды. Анан мигранттарга кайрылышты. Мигранттар, урматтуу жердештер, ушул сайтка кирип добуш берип коюңуздар деп. Аны көпчүлүк кабар болгон жок. Эгер мигранттардын ушул башка маселесин чечпесе дагы, Конституцияда жазылган милдеттин укугун аткарганда шарт түзүп бере албаса, анда андай бийликке петицияга кол чогултуш керек. Импичмент белгилүү бир көлөмдө кол чогултса, анда парламент импичментти караш керек, референдумга алып чыгыш керек. Биз бул жактарын дагы сүйлөштүк юристтер менен, депутаттар менен. Чынында элдин
кызыкчылыгын ойлогон, келечегин ойлогон партиялар, кандидаттар, депутаттар эгер мигранттар ыйлап чыкса, бала ыйлабаса эмчек жок дейт. Биз колдоп беребиз бул жактан. Депутаттарды да үгүттөйбүз, бийликтен да талап кылабыз. Бул албетте туура нерсе, биз астыга өсүшүбүз керек деп атат. Андыктан эч мындай күмөн санабай эле биз ынтымакка келип, бир кайрылуу жолдоп, мамлекет башчысына, өкмөт башчысына, Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымына, парламентке, партия лидерлерине, элчиликке бардыгына кайрылуу жолдошубуз керек. Эгер аны менен эсептешпесе, ошого карап мамиле кылышыбыз керек. Бул сунуш ишке ашпай калган күндө деле бир 5 жылдан кийин, баары 5 жыл, 10 жылдан кийин бир ушуга келебиз. Ошол учурда ушул ишке ашырууга күчөө мындай катышып тиешеси бар адамдар айтасыңар. Мына биз ошону 5 жыл же 10 жыл мурда аракет кылганбыз. Биз ошондо эле мамлекетти алдыга сүрөлү дегенбиз. Ошондо эле силер бизди 5 жыл артка тарткансыңар деп, любой жерде жүзүңөр жарып, мындай айта турган сөзүңөр болот. Андыктан бир ынтымакка келип, ушуну бир резолюция кабыл алабызбы же кайрылуу жазабызбы, ошого колдоо менен бекитип, кайрылсак жана бардыгыбыздын жердештер, партиялаштар, командалаштарыбыз бар. Ошолорду үгүттөп, социалдык тармактар аркылуу хэштег коюп, мен мигрант болсом да мен добуш беришим керек, мен Кыргызстандын атуулумун, мен ошол Кыргызстанга кайра бара турган болгон үчүн башка өлкөнүн атуулугун алган жокмун деп мындай өлкө мамлекет башчысынан талап кылышыбыз керек. Анан дагы бир маселе, участоктарды көбөйткүлө деген сыяктуу да сунуш бар. Мыйзам боюнча ошол мамлекетке тиешелүү имаратта гана добуш берсе болот. Москва шаарында Кыргызстанга тиешелүү элчилик менен БДНХдагы имарат бар. Бирок БДНХдагы имарат жараттан чыгып калган, аны ремонттош керек, ал кишилерди кабыл ала албайт. Элчиликти барып көргөнсүздөр, ашып барса күнүнө 1000 кишини кабыл алат. Жана жогоруда айтып кеткендей, областтарда центрден алысыраак жашаган мигранттар атайын келип добуш берип, биринчи катталып, консулдук учетко туруп, биометрика тапшырып, анан кайра шайлоо күнү келгидей убактысы да жок, анан аларга жол киреси кымбатка түшүп калат экен. Мисалы, Егоров, Подольск сыяктуу Обнинск деген жактардан келип добуш бере алышпайт да. Ошол себептен биз толугу менен онлайн голосованияны мобилдик тиркеме аркылуу добуш берүүнү талап кылсак болот. Ал кандай иштейт? Көбү айтып атат. Өткөндө биз жолугушууда талкуу болду, аны кыргыздар иштете албайт деп. Приложенияны Play Market менен Apple Store'дан көчүрөбүз, көчүрүп туруп эле киргенде катталып, анкетаны орусча же кыргызча толтуруп туруп, паспортту сүрөткө тартабыз, миграцион картаны сүрөткө тартабыз, виза болсо визаны тартабыз. Анан ошол документти мындай колго кармап туруп түшөбүз. Ошол чын эле мен башка бирөөнүн алган жок деген сыяктуу мааниде. Анан аны жибергенде ГРС же Борбордук шайлоо комиссиясы белгилүү бир мөөнөттүн ичинде текшерип чыгат. Даже если бул 4-сентябрь күнү ишке киришкен күндө деле агитация учурунда баары бир ГРС менен Борбордук шайлоо комиссиясы анчалык занят болбойт. Ошол учурда деле данныйларды текшерип, эгер туура келсе, берилген паспорт менен данный толтуруп аткан колдонуучунун данныйлары туура келсе, башка экинчи адам андай жок болсо, верификацияны өттүңүз деген сообщение келет. Аны колдонгон адам ошол 4-октябрь күнү каалаган дүйнөнүн бурчунан 1 мүнөттүн ичинде добуш берип кое алат. Муну азырынча Кыргызстанда ишке киргизиштин кооптуу жери бар. Себеби көпчүлүк айылдарда дагы эле кнопочный телефон колдонушат. Андан сырткары, мисалы бир үй бүлөгө кирип 10 адам болсо, бир агитатор кирип туруп эле давай добуш бергиле деп туруп акчасын берип чыгып кетиши мүмкүн. Сүрөткө тартып эле же көзгөрүнө эле добуш берип, акчасын берип неме кылышы мүмкүн да. Ошол себептен Кыргызстанда азырынча 5 жыл эрте, бирок мигранттар эми баарыңыздар Android, iPhone колдоносуздар, телефон колдонгонун да билесиздер, анан баарыңыздарда мүмкүнчүлүк бар. Оңой менен сиздерди сатылат деп ойлобойм. Ошол себептен эгер биз парламенттин курамын тазартыбыз келсе, келечекти өзгөрткүбүз келсе, добуш берүүгө катышышыбыз керек. Эгер кокусунан бул сунуш ишке ашып кетсе, партиялар сиздерге, активисттерге, лидерлерге кайрыла баштайт, бизге иштеп бер же бизге кандидат бол деп. Сиздердин аракеттериңиздер бул айылдын төрагасы, райондун төрагасы, областтын төрагасы же болбосо бир кыймылдын же бир
уюмдун төрагасы менен чектелбеш керек деп ойлойм. Любой нерседе карьерный лестницада потолок көрүнбөш керек да. Эгер чек болуп калса адамда өсүү токтоп калат. Ошол себептен сиздердин аракетиңиздер баланыш керек. Сиздер деп мына эл деп чуркап жүргөн мына өзүнүн убактысын аябай ушундай жыйындарда дайыма кызмат кылып жүргөн, түнү күнү дебей кызмат кылып жүргөн адамдар бир гана бул жерде эмес, парламентте да кызмат кылыш керек деп ойлойм. Негизи парламентте акчаны биринчи орунга койгондор эмес, элдин кызыкчылыгын, өлкөнүн тагдырын, балдардын келечегин бул ойлогондор отурса, көп учурда эми сүйлөбөсө дагы добуш берүүдөн чечилет. Өзүңүздөр билгендей, убагында Кумтөр жанагы мөңгүлөрдү талкуулоодо парламентти сатып алган. Ошол учурда ар бир депутат $1 миллион алган деген маалыматтар бар. Эгер балдардын келечегин, Кыргызстандын келечегин ойлогон депутаттар ошол жерде отурганда, ошол мыйзам өтмөк эмес. Эгер мигранттар шайлоого катышып калган болсо, болжол менен активдүү шайлоочулар бир миллиондон көп ашык эмес да, 1,5 миллионго барышы мүмкүн. Чет өлкөдө кыргыз жарандары ошол сандын тегерегинде. Мисалы, Москвада эле 700 миңге жакын мигрант бар дейт. Мындайча айтканда бир 50% парламент таза адамдар келмек да, акчасы жок билим барларга добуш бермексиздер. Мен азыр айткан жок, мисалы белгилүү партияны колдоогула деп. Эң башкысы ушул добуш берүүнү ишке киргизип алса, ар ким өзү каалаган кандидатын колдойт, өзүнүн партиясын сүрөйт, же каалаган партиясына мүчө болот. Эң башкысы биз сапатын өзгөртөлү, мындай бурулуш жасайлы, бир тарыхый окуя жасайлы деген сунуш менен кайрылып атабыз. Эгер парламентте акчасы жок, жарым эле депутаттар акчасы жок, чын эле мен иштейм деген адамдар келчү болсо, биздин тагдырыбыз да өзгөрөт. Себеби динде деле айтылат, качан жеген тамагың же кылган эмгегиң адал болсо, тагдырыңдагы жашооң да ошого карап өзгөрөт деп. Ошол себептен биз бир жолу эгер бул сунуш өтпөй калса дагы, балким мамлекет башчысы четке калып койсо, кабыл алынбай калса же көңүл бурбай койсо, биз мына бизде адам ордуна көрбөгөн бийликти мигранттарга болгон мамилесин Кыргызстандагы тууган бала чака, ата эне бир туугандарыбызга айтып, мүмкүн болушунча ушул мигранттарды атуулук парызын аткарганга жардам бербегендерге каршы добуш берүүгө үндөшүбүз керек.